Assalamu alaikum. Hurmatlı şaylöçler. Men bugün hazır bütün Kırgızstan partiyasının Жаштар kanatı oşolor uyuşturgan press konferensiyada oturam. Kecha Alaykuga varıp kelgen sapar kanday öttü? Kanday joluguşlar boldu? Kanday but tosular boldu? Kanday jardamдар boldu деген суроо менен булар мага кайрылып атат. Hurmatlı prezident, men sizge kayralayın деп атам. Siz бұл жолу таза шайлоо өткөндү камсыз кылып берем дедиңиз эле. Буюрса алдыда келаткан шайлоодо мына ошол ички эркиндигиме таянып, баарына бирдей калыш шарт түзүп берүүгө аракет кылам. Эл дагы, анын ичинде биз дагы аябай ишенгенбиз. Бирок чынында кандай болуп атат? Siz бүтүн Кыргызстанды эмес, Каракулжадан камсыз кылууну баштасаңыз болчу экен. Siz каракулжалыктарга айтсаңыз болчу экен. Кандай партия келсе дагы жолугушууларды уюштуруп, элди тартып, нан менен, туз менен тосуп алып, Каракулжа элинин кылым карыткан меймандостугун көрсөткүлө деп койсоңуз болчу экен. Андай болгон жок. Кайсы жерге барбайлык, içip algan ayalдар, içip algan erkekler, maşinadan düşpe atı it kapkanda kılıp, ne geldinger berge, ketkile. Biz bir gana adamdı şaylayız. Biz bir gana partiyаны şaylayız. Biz süyleşip alganbız. Ayıl boyunca uşunday olat. Bir yaka kelbe gele dep tos olup işte. Uşul kantip olsun. Men bilem, Karakulja eli kanday meymandost ekenin. Men 45 yıldan beri konser koyup kıdırıp жүрген kişi katar aytып atam. Karakılcalıklar oşap giyinip alıp kayaka çıradınız. Karakılcalıklar uşunday giyinemi. Alar kiçinele bir üzerine işe girip kalsa şilepe giyip papka götürüp aladı. Niye bugün alarımda yok kaldı? Бұл саясат. Бүт еліміз 4-5 адам бүтүндө Каракулжа элин жаман кылып көрсөтүп атат. Бирок чын-чынына келгенде андай эмес. Ошол биз барган жерде дагы чогулуп чыгып келишип, өздөрү ошолорду тыйып, эленейин. Бул кандай шарттар түзүлдү? Каракулжанын борборунда өткөн Маданият сарайынын астындагы жыйынга жолдорго гаилерди коюп, спортсмен балдарды жолго коюп, бүт айыл өкмөттөрдөн келаткан шайлоочуларды жолдон тосуп киргизбей, баарын артка кайтарып аттыгы. Ушул дагы меймандостукпу? Болуптур. Жолду милиция тосуп коя алат экен. Бирок жүрөктөргө бара турган жолду кантип тособуз? Болгондо да Каракулжа элине мизамды сыйлаган, мизамды билген, ilgari mындай деген söz бар эле. Алайку болк дегенде Москва солк деген. Эсиңизде барбы? Мына ошондой эл бүгүн кантип эле тосулуп калсын? 1000 деген, 10 000 деген мигранттар Каракулжа районунан, азыр Россияда жүргөн. Телефон аркылуу, WhatsApp'тар аркылуу кайрылып, нааразычылык билдирип атат. Кечирим сурап атат бийликтин адамдары үчүн. Көгартта айыл өкмөттүн жумушчусу чыгып алып туруп сүйлөп атат. Бұл қандай деген мизан бұзу болды? Факт дейсіңер. Кантип айыл өкмөттүн ишчиси келип жыйында биримдик партиясын колдоп сүйлөп атат. Биз ушулардын баардыгынан өтүп атабыз. Бул туура эмес. Бул бийликке болуп дагы сизге аброй алып келген жок. Мүмкүн андай буйрук берилбегендир. Бирок пенделик кылышып, кызматта тургандар силерге жакшылык кылам деп, кызмат көрсөтөм деп аша чаап, ушундай шартка келгендер. Токтоткула. Мунун жыйынтыгы жакшы болбойт. Элдин үмүтүн өчүрбөгүлө. Эл каалагандай тандап, каалаган партиясына добуш берүүгө мизамдуу укуктары бар. Аны чектегенге болбойт. Муну чектей турган жердешчилик эмес. Муну чектей турган кудачылык эмес. Муну чектей турган bir klasta окугандык эмес. Бул туура эмес. Келиңиздер. Biz buna kıdırıp жүрüp
бардык жокто эмне болгондорду көрүп атабыз. Форма 2'leri толтуруп алып келип толуп калган. Канча миңдеген мына 450 миң адамды форма 2 менен башка жака жылдырып койду дейт. Ушуну сиз кантип көрбөй атасыз? Азыр да кеч эмес. Ушуну камсыз кылып бериң. Эл каалаган партиясын тандасын. Ошол шартты түзүп бериң. Биз бийликтин партияларыбыз. Биз эмне кылсак боло берет. Биз Кудайдан башка эч кимден коркпойбуз деген видео кайрылуулар чыгып атат. Жогору жакта ошону көрүп атасыздарбы? Же биз эле көрүп атабызбы? Буларды ким чекит коет? Буларды ким токтотот? Жолдош президент, келиңиз. Дагы убакыт бар. Аз калган убакыттын ичинде болсо дагы мына ушундай мыйзам бузууларды четке кагып, ушуларды токтотууну сизден суранып кетем. Чындап эле шайлоо таза өтсүн десе, бардык партияларга бирдей шарт түзүп бериңиз. Ал эми мен Каракулжа элине улуу сый, урмат көрсөтүп таазим кылам. Ошончо бут тосууларга да карабай, биздин партияны колдоп, бизге ушундай мамиле кыла турган болсо, анда биз 2 эсе шайлоодо колдоп беребиз деп ушундай сөздөр менен кайрылып атышат. Чоң рахмат сиздерге. Каракулжа эли бар болгула, кыргыз эли бар болойлук, тынчтык болсун, жакшынакай бир жыйынтык менен шайлоону аяктайлык. Рахмат.